أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatly telegörüşçüler jana radio oquşular biz oşol adatdagıday sağız ulantабыз esingizde bolsa murdakı jumadагы сабагыбызda biz oşol Lut paýgambar jönünde aytyp ketkenmiz. Lut paýgambar menen biz oşony menen 9 paýgambardy jyntykdadyk. Buyursa bugün sizler menen kийинки paýgambarlarga ötöbüz. Kийинки paýgambarlarga ötörden murda sizler menen oşol Lut paýgambardyn okyasyny bir jyntykdap durup andan жаңы temaga ötsek. Lut paýgambardy jyntykdawda Allah Taala Kur'an-ı Kerimden Ankabut suresinin 35. ayetinde munday deydi. "Ve laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun." Sadaqallahul azim. Bunun kırça düşünülmesinde çındığında biz akıl juurta berilgen kowum üçün örnek bolsun dep andan demek oşol elden ayan jyşan kaltırganbız deydi. Эми ошол азыркы мына биздин айтылуу өлүк деңиз деген бар. Ушу өлүк деңиз дегенди карасаңыздар, ушунчалык ал жерде өзүнчө бир башкача бир кандай десем, элге таасир бере турган, же болсо элдин көңүлүн бура турган нерселер бар. Ошол Лут пайгамбар жашаган чөлкөм азыр ошол көлдүн айланасында чындап эле эч нерсе өспөйт дейт. Ушу көлдүн өзүндө дагы эч нерсе өспөстөн көл өзү капкара түстүү дейт. Майлуу. Ал жерде ушунчалык туз көп болгондуктан 30% туз болгондуктан дейт. Ал жерде ошол балыктар эмес, балырлар да жашабайт дейт. Андан да таң калыштуусу ошол өлүк деңиз башка деңиз деңгээлинен 400 метр ылдый да дейт өзү. Ал эми ал деңиздин дагы эң терең жери 400 метр дейт. Демек, ушунчалык ыплас иштерди жасагандыгы үчүн алар ошондой эң төмөнкү жерде калды деп, бул жерде дагы ошол биз жыйынтыктайбыз. Буюрса эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз Жакып пайгамбар менен Жусуп пайгамбар. Демек, биз ошол 10-11 пайгамбарлар. Бул Жакып жана Жусуп пайгамбар жөнүндө өтөбүз. Эми бул Жакып пайгамбардын окуясын алып карасак, бул Исхак пайгамбардын Жакып деген ошол эмне уулу. Бул Канан деген чөлкөмдө пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Ал эми Жакыптын өз менен кошо Ияз деген дагы бир тууганы болгон. Демек, бул экөөсү эгиз болгон деген кээ бир риваяттарда айтылат. Эми ошол Жакып пайгамбардын экинчи Исраил деген дагы бир лакабы болгон экен. Эми бизде го ушул лакап айтылат. Ал эми башка диндин өкүлдөрү болсо бул жерде ошол өтө Жакып пайгамбарга болгон туура эмес сөздөрдү айтат. Ал жерде көрүп тур ушунчалык бир жаш балдарга дагы күлкүлүү бир сөздөр айтылат. Ошо Жакып пайгамбар дейт, Кудай Таала менен күрөш алып кетип, Кудайды жеңип алганда, кое берчи мени таң атып баратат, кетип калайын десе, жок, мен сени кое бербеймин десе, батаңды берсе, мына бүгүндөн баштап сен Исраилсиң деп батасын берип анан асманга көтөрүлүп кеткен экен деген бир күлкүнүчтүү бир сөздөрдү айтышат. Эми бул башка диндин өкүлдөрү алардын ошол дини, же болбосо алардын китеби колдо жазылып калгандыгы туура эмес экендигинен бул жерде маалым берет. А бирок бизде ошол эмне? Бул экинчи лакабы деп айтылат. Исраил деген. Эми анын укум тукумунан бир топ пайгамбарлар чыккан. Ошол Жакып пайгамбар. Мисал атап кетсек, Муса пайгамбар, Харун пайгамбар, Давуд, Сулайман, Закария, Яхья, Иса алейхиссалам. Демек ушул пайгамбарлар Жакып пайгамбардын тукумунан чыккан экен. Эми ошол эки бир тууган билесиздер, бир тууган Ияз экөөсү чогуу жүргөндүктөн Ияз көзгө атар мерген болгон. Күндөрдүн биринде ошол өзү ууга кеткенде, ууда жүргөндө апасы ошол Жакыптын койлордун арасынан бирөөсүн сойдуруп, жакшылап отко кактап бышырып, ошону даярдап туруп Исхак пайгамбардын жанына коет. Эми баарыбызга белгилүү, эми бул Исхак атасы болуп атат. Ошону коюп туруп абышка, бул уулумдун сага арнаган сый тамагы деп ошонун жанына койгондо, уулумдун укум тукумунан пайгамбарлар чыксын, элди адилет башкарган падышалар чыксын деп Жакыпка өз батасын берет, ак батасын берет. Андан кийин сыртка чыгары менен ошол эмне пайгамбардын экинчи баласы, демек Ияз ошол атанын алдына дагы өзү жетип келет. Ал келет дагы мынеки ата, мен ууга барып, сенин жакшы көргөн нерсеңди олжолоп келдим деп туруп, аны дагы атасына тартуу кылат. Тартуу кылганда уулунун тартуусуна ушунчалык көңүлү көлкүгөн пайгамбар ата укум тукумуң топурактай кенен жана берекелүү болсун деп бул өзүнүн батасын берет. Эми бизде кээ бир тарыхчылардын айтуусуна караганда, азыркы мына биз айтып жүргөн римдиктер ошол Ияздын тукумунан таркаган дейт. Ошонун бир эле баласынан таркаган дейт. Ушунчалык көбөйүп кеткен, башка балдарынан дагы башка элдер таркаган деп бул жерде ошол кээ бир маалымдамаларда айтылат. Эми Аллах Таала өзүнүн айкөл мээриминен пайгамбарларына төгүп дейт.
Her bir paygambardın birden bir özünün duasını sözsüz kabul kılgan eken. Her bir paygambar öz uçurunda özlerinin şu mümkünçülüklerini paydalanıp oşollar duasını Allah Teala'ga kılıp aların duası kabul bolgan. Alemi bizim paygambarımız Muhammed Aleyhisselam'ın oşol bir mümkünçülüğün Muhammed paygambarımız ahiretke suranıp kaltırgan eken. Ahirette paygambarımızın en çoğun oşol bir özgöçölüğü bu şefaatul uzma dep koyat. Elдің барын şefaat kılıyor. Antkeni barımızga belgili kıyamatın kelip şunçalık aval kıyın bolup күн жақын келіп қалғанда елдің барысы қиналып адам атаға барады. Нухқа, İbrahim пайғамбарға, Musa, İsa пайғамбардың барына барғанда biz şefaat kıla albayбыз деп тұрып, ақырында İsa пайғамбар біздің пайғамбарды Muhammed Aleyhisselamға жөнөтөт. Ошондо мен шафаат үчүн жаралганмын деп тұрып, башын Аллахтың тактысына коюп, мурда кийин айтылбаган мактоолорду айтып, Аллах Тааланы ушунчалык мактап дактаганда, "Ey Muhammed, көтөр башыңды, сурагын, эмне сурасаң берем" дейт. Ошентип пайгамбарыбызга шафаат укугу берилет экен. Ошол үммөтүңдүн канчасын кааласаң, тозоктон чыгар бейишке киргиз деп. Демек, бул биздин пайгамбарыбыздын акыретке калтырылган ошол бир мүмкүнчүлүгү. Эми ошол Iyas өзүнүн бир тууганы Жакыптан кызганып, ага кээде ошондой өзү сес көрсөтүп турган, ошол нерсени байкаган эне байкуш өзү ушундай ичинен эзилип турса дагы, ошолордун бир туугандыгы сакталып калсын, ошол сууп кетпесин деп өзүнүн бир туугандыкына жөнөтөт. Жакып болсо ошо тайкесине барып туруп, ошол жерде тайкесинин үйүнө тез эле көнүп кетет. Ошол менен бирге болуп, ушунчалык зирек болгондуктан дейт, ага көнүшүп turmuşuna jardamlaşıp al taykesinden daha köptөгөн nerselerdi үйрөндү дейт. Ошентип ага 7 жыл кызмат кылды. Тайкесинде жашап 7 жыл жардамдашты. Ошондо Жакыптын жан дүйнөсүнүн тазалыгына жана адеп ахлактуулугуна суктанган тайкеси өзүнүн улуу кызы Лая дегенди Жакыпка баш коштуруп койду. Ошол кызын берди. Анан Жакыптын тайкесинин колунан келген кызматын көрсөтүп дейт тайкесине. Дагы 7 жыл кызмат көрсөттү. Ошондо тайкеси башка ыра көрбөдү окшойт. Эми ал убакта мүмкүн ошол шарият уруксат берген. Өзүнүн ошол кичүү кызы Рахилди дагы Жакыпка кайра никелеп берди. Ошентип Жакыпка бир жагынан тайке, экинчи жагынан бул кайната болуп, ошол өзүнүн кызматын көрсөтүп жүрдү. Анан күндөрдүн биринде ошол өзүнүн ошо эки кызына дагы эки кызматчыны дагы берди. Zülfa jana Balha degen eki küңдү, demek ошо кулду аларга кызматчы кылып берди. Ошол доордун салтына ылайык Жакып пайгамбар ошо колундагы күңдөрдү дагы өзүнө никелеп алды. Ошентип Жакып Лай аттуу аялынан 6, ал эми күңдөрүнөн 2-2ден 4, Рахилден 2 уулду болду. Ошентип 12 перзенттүү болду. Эми ошол Рахилдин окуясын айтып турган болсок, көп жыл балалы болбой ушунчалык өзүнүн баягы күндөштөрүнүн балдарын көргөндө жүрөгү сыздап ошентип жүрүп Кудай Тааладан сурап, акыры Аллах Таала анын дуасын кабыл алып, ал бир перзенттүү болду. Ал перзенти бул Жусуп пайгамбарыбыз болгон. Анан көп өтпөй эле 2 жыл аралыгында экинчи перзенти Кудай Таала аларга насип этти. Ал перзенти Буньямин деп атайт. Демек, ошол 2 балалы болгондон кийин көп өтпөстөн эми ошол кээ риваяттарда 40 күндө айтылат экен, ошо Рахил апасы булардын кайтыш болуп кетет. Эми Жусуп бул жарык дүйнөгө келген жылы Жакып пайгамбарга, демек атасына пайгамбарчылык аян берилет. Демек ошол жылы атасы бул пайгамбар болуп калган. Эми ошол пайгамбарлык бул ушунчалык бир өтө жоопкерчиликтүү, улуу бир иш, милдет болгондуктан дейт, чөйрөсүндөгү адамдардын баарысын Аллахтын жалгыздыгына, демек тавхидке чакырып баштады. Aradan bir top yıllar ötkөндөн kийин ошо Канан аймагындагы жашоочулардын көпчүлүгү Жакып пайгамбарга ишенип, ыйман келтирип, ошонун жолуна түшөт. Бул жөнүндө Кур'ан-ы Каримдин Maryam сүрөсүнүн 49-50 аятында мындай аят айтылат. Аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим. Фаламма ятазалахум ва ма я'будуна мин дуниллахи ва вахабна лаху Исхаqa ва Яqуб ва куллан жа'ална набийян ва вахабна лахум мин рахматина وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Sadakallahu azim. Bunun kırıkça düşündürmesi bizge deme İbrahim'de İshak menen Jakıp'tı ıroladıq. Jana alardı paygambar kıldık. Biz alardın barına öz meyirimdүүлүгүбүздү jana büyük çinçil tildi belek kıldık dep 49-53 ayatında oşunda aytılar. Kiyinki ayatın ulandısında demek bu başka süre eken Saat süresinin 45. ayatında bunday deydi. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْعَيْدِ وَالْأَبْصَارِ. Sadakallahu azim. Bunun Kırgızçası, ey Muhammed,
sen bizdin güç kuvvet jana baham parasat eğeleri bolgan pendelerimiz İbrahim, İshak jana Jakıptardı estegin dedi. Demek oşol paygambarlar jönündө aytılууда. Andan keyin Saat suresinin 46. ayetinde aytat: "İnna ahlasnahum bi halisatin zikraddar." Antkeni biz alardı kelecek jay jönünde ıhlas kılıuçulardan kıldık dep bul jerde dagы oşo paygambarlardan bir özgöçölügü jönünde aytılıp atat. Andan keyin Saat suresinin 47. ayetinde: "Ve innahum indana laminal mustafaynal akhyar." Sadakallahu azim. Alardan bardığı bizdin dargoyubuzda tandalgan jakşı kişilerden dep oşol iki paygambar jönünde aytılууда. Эми Yusuf paygambar başka bir tuğanlarına karaganda bir top ele ayırmalanıp turçu deydi. Atası anı kişinekeyden tartıp öyle özüne öte okşoştuğuna tahsillenip aga bir özgöçe bir mamule kılar ele. Jana uşunçalık anın adep ahlagынан, jürüm turumdan razı olup daima menin janımda жүрse dep eňseyt ele. Oşol uzagırak, alsırak oynup ketүүsүn dagы bul kalaçıyor mesele deydi. Emin biz oşol Yusuf paygambardın dagın kebir kızıktуу okuyalary jönünde aytıp berelim. Emi Yusuf'un okuyası bu Kur'an'da ahsanul kasas. Demek okuyaların, hikayelerinin en körkömü dep bizde Kur'an'da aytılgan. Gerek bolsa oşol Yusuf paygambar atalıp özünçe bir Yusuf degen süre düşürüldü. Demek Yusuf degen süre oşoga arnalgan. Yusuf bir tuğan ağalarının açuu kızganычının kurmandığı bolup kudukka taştalıp andan soň zindanga salınıp bir top kıyınçılıklarga duşar bolgan ele. Jaratkandын buyruğu menen kelgen Cebrail perişte jaştayынан kıyın kündörді keçirip bötön el, bötön jerde sagınычtın kusalığına kuykalanıp musafirçılıkta ayağa tartsa dagın deydi. Yusuf paygambardın oşol ne? Yusuf paygambar takvalıktan tayıbagandığın bul jerde bizge ne kabar beret. Emi bu musafirçılıkta ayağa tartsa dagın bul özünün takvalık mındaç aytkanda Allah Taala'nın özünün oşol жалгыз ekendigi, Allah kana jardan berүүчү ekendигin жүрөгүндө эңсеп, дайыма ошол өзүнүн сабырдуулугу менен бул жеңип келген. Эми башка ар кандай түшкөн балелерди, сыноолорду жеңилдетип дейт. Bir учурларда Аллах Таала ага ушунчалык сыйды, урматты, атак даңкты, bir ардакты кала берсе, падышалыкты ыйгарды дейт. Эми ошол жаштыгында канчалаган кыйынчылыктарды көрсө дагы Yusuf ошо такка отурган кезде жардамга муктаж, кембагал жана ошол карыптарга жардамын эч качан аяган эмес. Демек, кайрымдуулугун дайыма элге көрсөтүп турган. Эми Yusuf сүрөсү карап көрсөк, ошо окуяларга толтура. Бул сүрөдө ошол пайгамбарлык жөнүндө айтылат. Кулдук, зындан, абак, түш жоруу, сабыр, айрылуу, демек өзүнө тартуу, ашыктык, demek kıyın кездерде ошол элге жараша мамиле кылуу, душмандын эзүүсү, чыдамкайлык, жазалоочу күчү бар болуп турса дагы айкөлдү кылып кечирип жиберүү, жаман ниеттери менен аялдарды чектен ашышы сыяктуу жагдайлар чечмеленип түшүндүрүлөт. Демек, бул сүрөдө бардык окуялар баяндалат. Эми ошол бул сүрөдө айтылгандай, Зулайка Yusufка каршы жаман жолго жылоологон нафсин колдонот. Демек, бул нафси бир топко бөлүнөт. Ошол не жаман жолго баштоочу нафс деген бар. Ошол нафсин пайдаланган, ошол Зулайка болуп эсептелет экен. Эми бул сүрөнүн түшүшүнө бир окуя себепчи болгон. Muhammed paygambarыбызга ошол жөөттөрдүн алымдарынын бирөөсү ошо мушриктерди токурганда, мушриктердин башчыларына келип туруп, силер айткылачы, Жакып пайгамбардын ошо Шамдан, Сириядан Египетке эмне үчүн которулуп көчүп келгендиги тууралуу айтып берчи деп сурап көрүлөчү, эмне дейт экен деп, алар өздөрүнүн ошол мурдатан көйгөй болуп келген, өздөрүнүн жүрөгүн өйүп жүргөн нерсени сурап калышат. Ошондо мушриктердин башчысы пайгамбарга келип, ошо жөөттөр үйрөтүп койгон суроону сурады. Бул окуянын артынан Yusuf сүрөсү түшүрүлдү. Демек, ошол окуя, демек ошол себептүү. Демек, кээ бир сүрөлөрдүн, кээ бир аяттардын өзүнүн түшүү себеби бар. Бул Yusuf сүрөсүнүн түшүүсүнө дагы мушриктердин суроосу себеп болгон экен. Мына ошол сүрө түшкөн учурда Аллах Тааланын элчиси жана момун мусулмандардын башына катуу кыйынчылыктар жана сыноолор удама-уда келип турган кез эле дейт. Анткени пайгамбарыбыз жаңы пайгамбар болуп, элди динге чакырып, үгүт насаат жүргүзгөндө мушриктер, ошо динсиздер бүт барысы ар кандай кыйынчылыктарды көрсөткөн. Мисалы, ал барыбызга белгилүү,
пайгамбарыбыз ошо сажда кылып атканда үстүнө төбөнүн ичегисин алып келип төгүп салуу, же болбосо үйүнүн жанына отундарды толтура жыйнап өрттөп салуу, кыскасы толгон токой кыйынчылыктар, мусулмандарды кыйноолор болуп келген. Эми анысас келгенсип ушул кезде баягы пайгамбарыбызды ошол уруусу бөлүп салган 3 жыл. 3 жыл бөлүп, эч ким кыз албасын, кыз бербесин, алар менен байланыш жасабайбыз, демек катташпайбыз деп бөлүп салып, ошол жылдары атасы менен бир тууган абасы Абу Талиб жана аялы Хадича кайтыш болуп, ушунчалык эмне хузун деп коет бизде, ошо капалык жылы ошол жылда болгон. Ошолорго сабыр кылуу максатында Аллах Таала ушул Жусуп сүрөсүн түшүргөн. Демек ошол Жусуп сүрөсү түшкөндөн кийин пайгамбарды да сахабалар да чыйралтып жубата турган бул сүрө болгон. Дин жолунда жүрүп сынак үчүн коюлган нечен албан кыйынчылыктарга сабыры менен жооп бере алган момун мусулмандарга жеңишке жетүүгө аз калганын ушул сүрө сүйүнчүлөгөн. Эми бизде Куранда Юсуф сүрөсүнүн 1-3 аятында мындай дейт. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алиф лам ра تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم ألف لام ميم را ألف لام را. Булар ачык айкын китеп аяттары. Чындыгында биз аны, демек бул аяттарды акыл жүгүртүүңөр үчүн араб тилинде Куран таризде түшүрдүк. Биз Куранды сага вахий кылуу менен бирге окуяларды эң көркөмүн баяндап жатабыз. Чынында сен бул нерселерди буга чейин билбейт элең деп пайгамбарыбызга Аллах Таала ушул сүрөдө өзү аян берди. Жусуп алейхиссалам Жакыптын уулдарынын эң сулуусу болгон ата теги жагынан дагы ары нарктуу, таза уруудан эле. Пайгамбарлык жылдыздуу, ажар, өкүмдарлык, кыйын кезеңдерде сабыр кылуу жана адамгерчиликтүү мамиле кылуу сыяктуу өзгөчө артыкчылык менен шөкөттөлгөн. Бул нерселер жараткандын кандай гана улуу сыйлыктары. Ошондой эле анын дуасы да дуалардын эң өзгөчөсү эле. Жусуп пайгамбар дайыма дуа кылган экен, ошол дуаны сиздерге мен айтып берейин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таваффани муслиман ва алхиqni bis-salihin. Садакаллахул азим. О Раббым, о Кудай, о жараткан деп Аллах Таала кайрылып атат. Мени мусулман кылып жанымда алган. Жана мени салих пенделердин арасына кошкун. Дайыма жакшы адамдар арасына кошкун деп Юсуф сүрөсүнүн 101 аятында сүрөттөп жатат. Демек пайгамбарыбыз эмне? Жусуп пайгамбар өлүм менен жаратканга жолугууну эң алгач Аллах Таалага өзү дуа кылган пайгамбар экен. Бул сүрө биздин пайгамбарыбызга окуя түрүндө түшүрүлгөн эң алгачкы сүрө болуп саналат. Эми бул сүрөлөрдүн дагы ар кандай түшүү себептери көп экен. Ошолордун арасынан бул окуя түрүндө түшкөн сүрө ушул экен. Эми бул ушун менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Буюрса кийинки сабактардан баштап Жусуп пайгамбардын түш көрүүсү, анын түшүн кантип атасы ошо жоругандыгы, анан бир туугандарынын да кандай карасантайлык ою бар экендигин, атасынын баягы пайгамбар катары сезгендиги тууралуу окуяларды биз сиздерге айтып беребиз. Эми бул Жусуп пайгамбар пайгамбарлар арасында эң сулуусу болгон, бирок ошого карабастан өзү кээде бул сыймыктан чеккен да, көзгүнү карап туруп, эгер мен кул болуп сатыла турган болсом, мен ушунчалык бир өтө бир чоң бир акчага сатылсам керек деп өзүнө өзү баягы суктангандыгы үчүн Кудай Таалам жазалап дейт, арзыбаган акчага баягыны сатып ишкен дейт, кербендеги содагерлер. Мына ошол себептен биз бул дүйнөдө Куранда эмне айтылган болсо, пайгамбардын өмүр баянында кандай окуялар болгон болсо, ошолордун баарысынан биз өзүбүзгө сабак, ибарат алышыбыз керек. Буюрса биз кийинки сабактардан баштап Жусуп пайгамбардын өтө кызыктуу окуялары жөнүндө сиздерге кененирээк түшүнүк беребиз. Анда ийимки жумада жолугушканча саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.